Интернет булактарынан алынган сайт кабардын топтомун баштайбыз. Аны тааныштырып Абдумалик Базарбаев. Кутмандуу кечиңиздер менен. Араван районунун Аксарай айылындагы 12 жаштагы баланын өлүмүнүн себеби аныкталды. Баланын өлүмүнө шектелип кечээ 16 жаштагы тууганы кармалды. Тергөө ишинин жүрүшүндө маркум баланын үйүнөн 900 000 сомго жакын акча жоголгону аныкталды. Тергөө аракеттеринин жүрүшүндө Аксарай айылында жайгашкан бактын ичинде кылмыш иши боюнча далил буюм болгон акчанын турган жери боюнча маалымат алынган. Аталган маалыматты текшерүү учурунда маркум баланын үй бүлөсүнө таандык болгон бактын арасынан алардын үйүнөн урдалган акчанын 783 500 сому табылган. Шектүү тайтасынын катышуусунда сурак берип, кылмышты мойнуна алды. Ал 25-июнь күнү Аксарай айылында тайкесинин акчасын урдап жатканда анын уулу көрүп калган. Кылмышты жашыруу үчүн аны өлтүргөн. Кылмышка шектүү алар алма тергени кетет деп уурулукка барган. Ошол кезде үй ээсинин 12 жаштагы баласы үйдөн чыга элек болуп, кылмышты көрүп калган. Урулукка кирген жээни тайкесинин баласына фокус көрсөтөм деп эки колун таңып муздап салган. Аксыда 59 жаштагы тургун жубайы менен уулунан токмок жегени боюнча милицияга арыз жазды. Абилетим айыл аймагынын 58 жаштагы тургуну арыз менен кайрылып, 25-июнь күнү саат 20:00 чамасында аялы менен уулу үйгө камап, андан кийин ур токмок алып денесине залал келтиргенин билдирген. Азыркы учурда жабырлануучуга карата соттук медициналык экспертиза дайындалды. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында тиешелүү адамдар суралып, окуянын чоо жайы такталып, натыйжада шектүү катары жабырлануучунун 57 жаштагы аялы жана 26 жаштагы уулу кармалып, тергөө тарабынан 48 саатка Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Пайдасы жок. Болду. Düşman yanına bak, düşman. Dağılın, o dağılın. Sen keyin araka. Düşman yanına bak. Oo. Bir şey mi var? Urbaytı bir şey mi geldi mi? Akıya bunda. Urbaytı geldi. Ha? Urbaytı. Ne? Kurulumda ne yapalım? Чүй облусунун Сокулук районунда 10 жаштагы кызды алдап чакырып, андан кийин зордуктоого аракет кылууга шектелген жаран кармалды. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө кыздын 37 жаштагы апасы арыз менен кайрылган. Арызды анын 10 жаштагы кызын кошунасы үйүнө алып кирип зордуктоого аракет кылганын билдирип, ага карата чара көрүүнү суранган. Учурда керектүү экспертизалар дайындалды. Кылмышка шектүү катары 50 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мындан тышкары шектүүнүн үйүн тинтүү учурунда 2 мергенчилик мылтык табылып, аларга баллистикалык экспертизалар дайындалган. Сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Парламент депутаттары Шайлообек Атазов менен Айбек Осмонов Стамбулда уюштурулган жылдын алтын адамдары номинациясында Кыргыз парламентинин мыкты депутаттары сыйлыгын алышты. Бул тууралуу депутат Атазов социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Сыйлыкты кечээ Стамбулда алуу мен үчүн чоң сыймык болду деп жазган. Мен бул Кудайдын каалоосу жана элдин каалоосу деп эсептейм. Бул иш-чара Түркиядагы белгилүү профессор жана доктор Сейфуллах Түрксойдун колдоосунун астында уюштурулган. Ош облусунун Карагулжа районундагы Тар дарыясына Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа түшүп кетип, 2 жаран каза болду. Кырсык 24-июнь күнү түнкү саат 22:00 чамасында болгон. Унаадагы 5 адамдын ичинен 41 жаштагы эркек киши жана 13 жаштагы кыз куткарылган. 25-июнь күнү 37 жаштагы жана 28 жаштагы аялдардын сөөгү табылган. Учурда 4 жаштагы кыз дайынсыз болууда. 27-июнда 19 куткаруучу, 2 милиция кызматкери, жергиликтүү тургундардан 40 адам тартылып, издөө иштери жүргүзүлгөн. Саат 17:00 издөө иш-чаралары убактылуу токтотулган. Бүгүн издөө иштери улантылды. Интернет булактарынан алынган сайт кабардын топтомун жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, жогоруда айтылган маалыматтар Ош ТВнын көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.